Мусулмандын жек көрүүсү Аллах жолунда гана болот. Мусулмандын сүйүүсү дагы, урмат сыйы да Аллах жолунда болот. Жалпак тил менен айтканда, мен кимдир бирөөнү менин жеке персонама келтирген акарат үчүн жек көрсөм, бул ысырап деп эсептейм. Мыктыбектин сезими ысырап. Эгер кимдир бирөө мен айдаган унаага же болбосо мен кийген кийимге акарат келтире турган болсо, мен аны жек көргөнүм ысырап менин сезимимдин ысырабы. Же ошондой эле. Кандайдыр бир адамдын кызыкчылыгына, бизнесине тоскоолдук кылса, аны жек көрүү бул ысырап, сезимдин ысырабы. Аны жөн деле чечсе болот, жек көрбөй деле. Жек көрүү Аллах субханаху ва тааланын адамга берген дагы бир касиети, бул адамды өстүрүүчү жана өнүктүрүүчү касиет. Эгер адам аны туура тартиптебесе, бул адамды жеп, кажып, жок кылуучу, кыруучу касиетке айланат. Аллах субханаху ва таала жолунда жек көрүү бул асыл сезимдерге кирет. Кимди десе, Аллах субханаху ва таала жек көргөндөрдү жек көрүү. Аллах субханаху ва таала жек көргөндөрдү жек көрүү. Дагы бир жолу кайталайм. Өзүбүз сезимибиз менен, өзүбүзгө ыңгайсыз болгон, бизге жакпаган, биздин аялдарыбызга, балдарыбызга жакпагандарды жек көрүү эмес. Аллах Таалага жакпаган, Аллах Тааланын наалатына калгандарды жек көрүү мусулмандын сыпаты. Балким ал мага бүгүн гранттарды береттир. Балким менин бизнесимди өнүктүрүп береттир. Балким ал мени бийликке алып келип коёттур. Бирок Аллах субханаху ва тааланы жек көрүп атабы? Мен жек көрүү милдет. Тилекке каршы бүгүн мусулман жек көрүүдө Аллах субханаху ва тааланы жек көрүүсүнө таянбай калды. Өзүнүн кызыкчылыгынан улам жек көрүп калды да. Ошондон эмне болду десе, мусулмандын негизги саясий каталыгы келип чыкты. Ал досу менен душманын аңдай албай калды. Экөө аралашып кетти. Кимиси дос, кимиси душман билбей калды. Чындыгындагы дос душмандай көрүнүп калды. Чындыгында душман ага достой көрүнүп калды. Өлчөм аны жараткан жаратуучудан алынган жок. Өлчөм балким шайтандан, балким өзүнүн күнүмдүк турмушундагы муктаждыктан алынды. Бүгүн бизге биз дос дегендерибизди мындай тизип карайлы. Жеке жашоодо. Караңыздар. Аракты ичпей эле койбойсуңбу дейбиз. Мен достор таарынат да дейт. Ит ачка кармала турган болсо, 3 күндөн кийин өзүнөн чыккан нерсени өзү жейт. Балким 3 күнгө да жетпейт. Ит өзүнөн чыкканды өзү жейт ачкалыктан. Бирок ошол итке кесесине арак куюп берсең ичпейт. Инстинкт деңгээлинде жиркенет арактан. Табити аракка жиркенич пайда кылат. Караңыздар эми. Ошол өзүнүн нажасын жеген ит жиркенип ичпей койгон аракты сиз да ичпей койсоңуз капа болгон дос сизге доспу? Сизди иттен да төмөн деңгээлге алып келем деген сизге доспу? Аллах субханаху ва тааланын критерийи менен караганда ал душман. Аллах арам кылган нерсени ал өзүнө адал кылып отурат. Ал душман. Кайсыдыр бир согушта Алини билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күйөө баласы өтө чебер кылычбоз болгон. Бир кафыр менен согушуп атып, тик кафыр Хазрет Алинин бетине түкүрүп ийет. Али токто дейт. Токто. Кылычын кынга салып бурулуп кетип калат. Тиги артынан барат. Али, сен эмне коркуп атасыңбы? Эмне согушту токтоттуң? Жоопту караңыз. Мен сени менен Аллах үчүн мушташып аттым эле, согушуп аттым эле. Сени Аллахтын душманы деп согушуп аттым эле. Эми сен мен жеке аброюма тийип койдуң, мен жеке аброюм үчүн сенин каның төккүм келбейт дейт. Карасаңыз, мына
интеллектуалдык сезим. Жеке аброюм үчүн сенин каныңды төккүм келбейт. Аллах үчүн сени жек көрдүм эле дейт. А биз тетирисинче Аллах үчүн Аллах жек көргөндү дос дей беребиз. Өзүбүздүн аброюбузга качан гана жеткенде душман деп эсептейбиз. Аллахтын алдында биздин аброй эчтеке эмес. Биз мусулмандар өзгөчө дос душманды бүгүн аңдоого өтө муктажбыз. Биз дос дегендер бүгүн бизди ушул акыбалга алып келди. Буну аңдашыбыз керек. Жеке турмушта биз айтып өттүк, ошондой эле саясий чөйрөдө да, ошондой эле экономикалык чөйрөдө да, дүйнөлүк саясий аренада, глобалдык аренада Кыргызстанды чөгөлөткөн ушу биздин досторубуз болду. Советтер Союзу урагандан кийин Кыргызстандын эгемендүүлүгү уктап жаткан кызга окшоп элестетем мен. Мемире уктап жаткан кызга окшоп элестетем Кыргызстандын эгемендүүлүгүн. Эч нерседен бейкапар, беттери кыпкызыл тоолук кыздай элестетем Кыргызстандын эгемендүүлүгүн. Энесинен башка эч ким жыттабаган кыздай элестетем. Биздин досторубуз келди, ал кызды зордуктады, күнүнө биринин төшөгүнө бири салып берет ал эгемендүүлүктү. Ошо биздин досторубуз. Муну жашырганда эмне? Биздин эркиндигибиз ушундай союк болуп калды. Калп эле кимин дырдайбыз? Биз эркинбиз деп. Бензин 2 сомго көтөрүлсө, 4 самолет учуп барабыз. Неге эркинбиз деп айтабыз? Себеби биз чыныгы досторубузду билбейбиз балким. Төңкөрүштөрдү биздин досторубуз жасап берип атат. Шайлоолорубузду биздин досторубуз өткөрүп берип атат. Өздөрүнүн адамдарын алып келиш үчүн. Бунун эмнеси калп? Мунун бардыгы биз Аллах жолунда досторубузду билбейбиз. Жана Аллах жолунда душмандарыбызды билбейбиз. Ким бизге дос бүгүн? Ким бизге душман? Ошого карап мамиле кылышыбыз керек. Душманга дагы мамилени Аллах Таала мындай кыл деди, ошондой кылышыбыз керек. Доско дагы Аллах Таала мындай мамиле кыл деди, ошондой мамиле кылышыбыз керек. Бүгүн биздин жер, биздин эл саясий геополитикалык мааниге ээ болгон кырдаалдабыз. Борбордук Азиянын чатыры жана анын тирөөчү Кыргызстанда турат бүгүнкү күндө. Мына ошол тирөөчүдү кармасак, Борбордук Азияны кармайбыз туугандар. Бул менин амбициям. Мен кыргызмын. Кыргыз дүйнөнү башкарса да болот. Эгер динге ээ болсок. Биз арагыбыз, бузукулугубуз менен улуу болбойбуз. Биз кыйкыра беребиз, көрүнгөн жерге жазып коюп, кыргыз тили мындай, манас тигиндей, биз мындай, биз тигиндейбиз, биз улуу эл, биз санжыра 25 миллион жыл мурдан жаралганбыз, тиги бу ар нерсени жазып кое беребиз, бирок бизди эч ким сыйлабайт. Эгер бизде туруктуу идеология болбосо, динибиз болбосо, бул диндин негизги талабы биз Аллах жолунда жакшы көргөндү үйрөнүшүбүз керек, Аллахтын жолунда жек көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Демек, бул глобалдык масштабтан кайра жеке персоналдык деңгээлге түшкөндө ар бир мусулман жеке сезимин Аллах субханаху ва таала ыраазы болгон адамды жакшы көрүп, Аллах субханаху ва таала наразы болгон адамдан жек көрүүнү сезиш керек. Жек көрүү керек аны. Жек көрүү дагы Аллахтын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Жакшы көрүү да Аллахтын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Бүгүн бул бизге өтө зарыл болгон категория. Антпесек, сезимдерибиз аралашып кетти. Жана биз жогоруда айткандай, кимибиз дос, кимибиз душман аңдабай калдык.